Президент Садыр Жапаров айтты, что bu акыркы революцияда Камчы Көлбаев Сапар Исаков менен Атамбаевди колдогон деп. Бул туп-туура. Муну баарыбыз көргөнбүз, баарыбыз билебиз, баарыбыз да аралашып жүргөнбүз. Эсигерде тиги ошо бул окуя точно эсимде. 9 октябрь 2020 жылы болгон. Анан как раз мен ошол колония поселенде жүргөм. Анан ошол Көлбаевка ошогон жана Сапар Исаков, Атамбаевка ошогон шакаларды тазалап келатат бийлик, азыркы бийлик. Анан могу начальник колонии поселения эмнеге даскөл эркелетип атышат? Эркелетмек тургай мурдагы жылы даже Ташиев даже не бирдеме ардак грамота берди. Ошол жана Тимур Анаркулов деген бир шакал бар, татарин өзү. Атамбаевдин тууганы неси чилеши. Мени куугунтап тиги зонага чейин апарып келген. Аз Беловскийде начальник колонии поселения го. Ошол жаман бишей дедик экен. Эмне болду дебейсиңби? Революция болду. Как раз биз усилениеде отчубуз, ошол мен усилениеде отчумун. Кабинетке кирип барсам, Соромайдын Соромай утуп баратса, портрет иле калат аркасына. Соромай жеңилип баратса, Садыр Жапаровго күчөп баратса, портреттин кайра ала калат да, ала калып туруп ката калат. Ушундай арамсыз адам да бул өзү. Тимур Анаркулов деген татарин. Анан мен даже ошол рисковать этип, өзүмдүн эркиндигин рисковать этип митингге келип сүйлөгөм. Садыр Жапаровдун митингине келип, ошондо тиги Добровольскасына келип туруп, мына войска усиление киришти, войска карабагыла, вперед кеткиле деп сүйлөгөнүм. Мына кактус медиа илинип турат интернетте. Ошол сүйлөгөнүм үчүн ошо Тимур Анаркулов начальник колонии поселения мен куугун тутап камамакчы болгондо штрафтой изоляторго мен барып больницага жатып алып барам кутулгам. Аябай арамзаланган элечи. Ким жегетте менден акыл сурап, ким ичсегет болду. Мен айткам каралама калың масса болот, албетте Садыр Жапаров жегет. А тиги Атамбаевде болсо, Сапар Исаков башкалардын болсо, жалаң коррупционерлер, миллионерлер, мыйзамсыз бай алгандар колдоп атат. Булар жеңилет деген. Анткени ачык айыл дайыма ток, ашыктыкты талкалап келген өмүр бою. Революция ошондон болуп келген. Ленин тушунда эле ошондой болгон. Сталин тушунда. Дегем. А ошентип куугунтап, аркаман тиги больницага чейин 3 милициясы келип, врач араң айтып, болбойт, бул ооруп калды. Биз ооруган адамды обязанбыз жаткыза деп ошентип мени алып калган да, врач. Заведующий врач. Эми ошол шакал өзү көлдүк болгон, бирок татарин да, Тимур Анаркулов деген. Мурдагы Ташиевдин колунан почетный грамота алды. Эми Камчыбек Кыдыршаев билбей калды бул ким экенин, почем экенин. А мен билем да муну, акмак экенин билем да жеткен. Жукур экен, 200 экенин. Мени ошол Садыр Жапаровду колдойсуң деп куугун тутаган. Колдойсуң деп куугун тутаган. Эми ладно, ошол булар болду, өтө кетти. Бирок ошол тазалангыла. Бул ошол Тимур Анаркулов ошондо турганда, силерди жизнь булар алдыга жылдырбайт. Сатып келет бир күндө. Ал эми Садыр Жапаровдун айтканда сөзүндө бүт чындык бар. Анткени эми килейген бир мамлекет президенти болуп туруп, бүт ушундай сведения маалыматтардын баарын билет. Ана ошол Камчы Көлбаев жөнүндө билбей калыптыр. Камчы Көлбаев деген эзелтеле душман болуп келген. Билесиңер ба? Садыр Жапаровду нападение кылып мойну башын кескилегенде Садыр Жапаровду больницага апарат, 47 зонага. Бишкекте 47 зонага таклап расформировать этип салды го. Алып барса ошондо тиги Камчы Көлбаев деген вор катары буйрук берген положенцке. Садыр Жапаровдун колунан сотканы алгыла, жулуп алгыла. Интернетке чыгарып алат. Чыгарып чыксаңар, ким чыгарып, ким колдошосоңор сынасын, сындырам деген да. Камчы Көлбаев ушундай прогон жиберген. Ошол кезде положениясы, кызеттин положениясы, жумгартык болобочу атын утуп атам. Ал ошондой эме берген, прогон берген, бүт ошол жерде туруп Мингизекке приказ берген. Садыр Жапаровго жардам бербегиле, колунан соткасын алып койгула. Аны Садыр Жапаровду байкушту сүйлөттүргөн ошентип. Өзүн өзү кести деп сүйлөттүргөн. Өзүн өзү кестик эмес, нападение болгон, кадимки покушение болгон. Атамбаев уюштурган. Бирок азаматтар экен, что Жапаров, что Ташиев азаматтар экен. Ал подряд талкалап өчүн алып келатат, өздөрү алып келатат. Өздөрүнүн өчтөрүн менин өчүн алып келатат. Атамбаевди болсо Европага келгис кылып кубалады, ал келбейт. Келсе өлөт, түрмөгө турат Атамбаев.
Сапар Исаков менен ошол тагдыр күтүп турат. Же өлөт, же түрмөгө отурат. Камчы Көлбаев болсо өлтүрүштү, рас кылды шакалды. Камчы Көлбаевди. Калгандарын төсмөдүн лидерлерин бүт накалени койду, барды тизилетип туруп. Накалени койгонду үтүктөш керек, талкага атып салыш керек. Без суда и спроса атыш керек, без следствия. Соат болот, анан чоёктоп эркелтип отурбайт. Атып салыш керек. За попытки к бегству туратыш керек шакалдарды. Анан ошол Камчы Көлбаев деле ошо тирүү кезинде эмне үчүн революциячунун акыркы революцияда Атамбаев менен Сапар Исаковду колдоду. Анткени ошолордон приказ алып турган бул. Садыр Жапаровду куугунтпайсың, Мотуевду кысасың деп. Мен Мотуев болсо тиги зонада терроризм статьясы менен кечирген мусулмандарга таянып, ошолордун арасында болуп калып, ошолордун жардамы менен аман калдым чоңуйлардан. Алар менен мушташып, аларга баш бербей, моюн бербей. Аллах колдойт дебизди. Аллах үчүн отурсак, Аллах колдойт. Баарар Аллах деп жаны ачып кетти го өткөн жертиктерде. Аллах деп өмүр бою айткыла бизде болуп. 5 маал намаз айткыла менде болуп. 5 маал намазда. Күнүгө келе. Өлөрүңөргө, кокоңорго жаныңар келип, жер титиреп, алдыңардан жер тайып, алдыңар жер бийлеп тургандарды, жер титиреп тургандардан алла деп, Кудай деп кокуйдап жүгүрүп калбай. Туура айтты Садыр Жапаров, ошол тиги Камчы Көлбаев явный өзүн сактап калыш үчүн эле Атамбаевдарды колдоону вынужден болгон. Азаматтар, что Ташиев, что Садыр Жапаров, азаматтар. Мен силерди колдойм. Алдында артындагы мени колдогон калың масса менен мен Кыргызстан партия өтүрмөм. Мен силерди тиги 12 жылдан бери колдоп келатам, до конца колдойм мен. До конца колдойм. Любой каршы чыккандарды жамаат тап болсо тапамды алып чыгам, любой момент. Так что вперед, талкалагыла, подряд кылгандардын баарын. Үтүктөгүлө. Элди колдогондун коомдук иши бар, коомдун атынан мен турам, мен силерди колдоп.